Биз кайсы жакта, кандай алыстыкта болбойлу, баарыбыздын үйүбүз бар. Жакындарыбыз жашаган, кайтып келе турган үй. Эгемендүүлүктү алган күндөн тартып миңдеген Кыргызстандын атуулдары жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө жакшы жашоону самап кетишкен. Жаңы үйлүү болушкандардын арасында ийгиликтерди жараткандар да бар. Алар өзүнүн тууган жери менен байланышты үзбөстөн айылына, шаарына, районуна жардам көрсөтүп келишет. Төмөндө ошол адамдар, биздин мекендештерибиз жөнүндө сөз болот. Тажикстандын чек арасынын жанында Кызыл Бел айылы жайгашкан. Ал жактын тургуну жергиликтүү ишкер Зайнидин Кенжеев. Зайнидин көп убак Тажикстанда жашады. Ал жакка согушка чейин чоң атасы жашагандыктан улам көчүп кеткен. Жылдар өтүп небереси өзүнүн тарыхый мекенине кайтып келди. Бул жактан ал өзүнүн жеке ишин баштап, кирешесинин бир бөлүгүн айылынын өнүгүшүнө салым катары бөлүп берет. Зайнидин Кенжеевдин каражатына курулган футбол талаасы Кыргызстандагы мыкты курулуштардын бири болуп саналат. Биз биринчи ушул футбольный поляны ошол Бишкекте курулган, анан Баткен шаарында курулган негизинен анан ошо биринчи максат ошол жаштардын келечеги үчүн. Ошо жаштар ошо убактыларын жаман башка жакка бербестен, ошо азыр мурда билесиздер ушул жаштар отуруш кылып эле ошо жаман нерсе арак ичип, жаман убактарын жаман нерсеге берип, ошону кылган негизде, ошол максатта ошо жаштардын келечеги турсун деп, ден соолугу болсун деп, жаштардан бир жакшы биздин айылдан спортсмендер чыксын деп, дүйнө жүзүгө чемпиондор чыксын деген максатта ошол элдин каалоосу менен. Чоң Тала айылынын мекендештери бекем коомдоштукту түзүштү. Орусияда мигранттар бири-биринин узакта жашагандыгына карабастан, кичи мекенинин жардам берүү чакырыгына 70тен ашуун мекендештер өзүнүн үн катышты. Кыска мөөнөттүн ичинде алар ич-ара байланышып, каражат топтоп, айылга салышты. Каналдын узундугу 3 километрди түзөт. Биз жыл сайын ушул айыл өкмөттөр боюнча стратегиялык план түзөбүз. Керектүү иш-чараларды түзүп, ушуну аткарууга аракет кылабыз. Ал ушул иш-чараларды аткарууда бизге Төрткүл айыл өкмөтүнүн Чоң Тала айылындагы мигранттар бизге өтө жакындан жардам берет. Биз алар менен тыгыз байланышып турабыз. Одиночный, двоечка, троечка, одиночный, двоечка, троечка. Правильно, одиночный. Актатыр айылында 50ден ашуун окуучу күндө спорт менен машыгышат. Бул мүмкүнчүлүктөр үчүн алар Орусияда иштеген жаштарга ыраазы. Нурбек Эргешев Москвадагы актатырлыктарды чогултуп, мектептин подвалын спорт залга айландырууну сунуштады. Айылда кикбоксинг секциясы жарым жылдан ашуун убакыттан бери бар. Секциянын машыктыруучусу Эргешевдин классташы которулган каражатты туура жумшалышына да жооп берет. Бул зал өзүбүздүн ушул чет өлкөдө, Россияда иштеп жаткан өзүбүздүн мекендештердин колдоосу менен ачылып калды. 2015-жылдын февраль айында. Урдуңбу? Голду стресс комен жедиңби сен? Голду тебет болду сен. Вот кет. Бул залды ачканы ушу айылдын айыл өкмөт менен сүйлөшүп, айылдан спонсорлар жийип, анан Москвада ушу өзүнүн айылда иштеп жаткан балдарды сүйлөшүп, ошолордун акча топтоп алар да жакта Москвада. Акча жөнөтүшкөн. Общий сумма 230 000 болгон. Ошол жакта акча жөнөткөн, бизге колдоо көрсөтүп аткан мекендештерге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат, иштерине ийгилик. Мекендештерге Актатырдан үсүк салам. Көркөмдүү Кооз газ айылы Тоолуу районунда жайгашкан. Сырткы инфраструктура маселелеринде эле айылдыктардын ички көйгөйлөрү да бар. Узак убакытка чейин Селдик дарыясынын жээктерин бириктирген көпүрөнүн Кубанычбек Мадымаровдун демилгеси менен курулушу айылдыктарга абдан жеңилдиктерди жаратты. Куруу иштерине 600 000 сомдон ашуун каражат сарпталды. Былтыркы 2014-жылы ушу биздин мекендешибиз өзүнүн абабыз Мадымаров Кубанычбек ушу Иркутскийде жашап бир канча жылдан бери мектенип келатат. Ошол биздин айылдагы жогорку эмеде жайланышкан, жогорку көчөдө жайланышкан ушу көпүрөнү салып, бир канча элге пайда келтирип, ушу элдин ар социалдык абалын, экономикалык абалын жогорулашына
мыкты салым кошту деп эсептейбиз. Рахмат. Көпүрөнүн ачылышына Кубанычбектин атасы Мурзахан Мадумаров катышты. Ушул жылдан тартып жаңы көпүрө Селдик дарыясынын оң жана сол жээктерин бириктирет. Айылдаштарга курулган жаңы көпүрөнүн мааниси абдан чоң. Кубанычбек Мадумаров сыяктуу ондогон мекендештерибиздин өзүнүн айылына мекенине салым кошуп жаткандыгы абдан кубанычтуу. Биз кайсы жакта, кандай алыстыкта болбойлу, бардыгыбыздын бир үйүбүз, кичи мекенибиз бар.